Вот. Мындай техникалар бар. Эме грудной оңго кетип калган экен. Мындай техникалар бар, сол жака жылдыруу. Киши бөйрөгү ооруса нефрологко, көзү ооруса окулистке, тамагы ооруса лор дарыгерине кайрылат эмеспи? Ал эми остеопаттар орууну тигил же буладистиктин оорусу экен деп бөлүп карабайт. Тескерисинче, денени бир бүтүн организм катары карап дарылайт. Эң негизгиси остеопатия бул кол менен иштөө. Кол менен диагнозду коебуз, кол менен да андан кийин дарылайбыз. Дартты аныктоодо кол менен 3 түрдүү абалда тургузуп, олтургузуп, жаткызып жүргүзөт. Эгерде 3 абалда тең өзгөрүү бир жерде экени байкалса, ошол жерде маселе бар экени аныкталат жана аны жоюу жолдоруна аракет көрөт. Биринчи буттарын туура коюш керек. Мына экөөнүн ортосунда ачык болуп, андан кийин кадимкидей эле кол менен эле тыңшайбыз. Тыңшаганда эле биринчи сезүү каяка кетсе, каяка вектор натяжения болсо, ошол жакта уже проблемасы бар экенин билебиз. Бүттү болгону ошону менен эле. Болбосо еще дагы эме демиңди вдох-выдох. Так, и эми көзүңдү жум. Всё, болду. Отуруп караганда жана биринчи туруп карагандагы диагностика ушул жерде убакытта өзгөрүү болобу же жокпу ошону аныктайбыз. Бош. Биз текшеребиз. Ошо тапкан жака кайсыл жака кетсе колу, кайсыл жака оосу көбүрөөк жака, ошол жактын регионунда проблема экени көрүнөт. Муну нормально, оң жагы да сол жагы тең эле экен. Салмагын карайбыз. Кайсы жагында салмагы көбүрөөк болсо, ошол жагында проблема болот. Себеби эмелердин жидкостный системада застой болот. Негизи химия терапиясын алгандар, автокырсыкка учурагандар, инфаркт, инсульт, оор төрөттү башынан өткөргөндөр, деги эле катуу ооруга чалдыккандар менен операция болгондор дарылангандан соң калыпка келиши үчүн остеопаттын көзөмөлүнөн өтүүсү шарт. Потом тыңшайсың, компрессия барбы, башында же жокпу? Нет, тебя хорошо полечили, оказывается, кызым. Ким дарылады последний раз? Ден соолук кадырын ооруган жан билет. Жаз, күз айларында остеопатка баруу талапка ылайык. Бул оорунун өтүшүп кетишин алдын алууга алгачкы кадам десек, жаңылышпайбыз. Анткени текшерүүдөн өтүү менен организмди толук калыпка келтирип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жарым жылдын ичинде ар кандай стресстер болот. Өдө ылдый сөздөрдү угасыңар, кээде ар кандай тайгаланып жыгылып, бирдемеге урунуп каласыңар. Аны жөн эле бутту кайрып алып кете бересиңер, бир жумадан кийин эле оңолуп калат, болду. Бирок анын баары өзгөрүү калтырат. Ошон үчүн жаз күз келгенде денени кайра кол менен эле теңдеп, бардык мүчөлөрдү кыймылдабай же дем албай калган мүчөлөрдүн баарын кыймылдатып демалтып жибересиңер. Остеопаттык кесип жаңыдан таралып келе жаткан дары дармексиз, хирургиялык жол менен эмес, өтө сезгич келген колдун жардамы менен организмди калыпка келтирүүгө багытталган далилдөөчү медицина. Саламаттыкты сактоо министрлигинде бекитилген заң катары. Бул жаңы медициналык адистик. Кундуз Бегарстанова, Нурсултан Осмонакунов, Кутмантан программасы. Таз кривой все равно. Потому что ты нагружаешь правую сторону сильно, оказывается. Сол жаңды щадишь, оң жаңы уже нагружен азыр.